Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаров Борбордук мечитке барып элге ооз ачырды. Президент Садыр Жапаров Бишкектеги имам Сарахси атындагы Борбордук мечитинен шам намазын окуп чогулгандарга ооз ачырды. Бул тууралуу анын маалымат катчысы Асхат Алагөзов билдирди. Мамлекет башчысы бардык мусулмандарды ыйык ороз айы менен куттуктап жатып, дин боюнча маалыматтарды атайын илими бар аалымдардан алууга чакырган. Ошондой эле өлкөдө жаш балдар арасында кызамык оорусу күч алганына тынчсыздануусун билдирип, статистика боюнча ооруган балдардын басымдуу бөлүгү эмдөөдөн өтпөгөндөр экенине көңүл бурду. Буга байланыштуу балдардын саламаттыгы үчүн оорулардын алдын алууда эмдөөдөн өтүү маанилүү экенин белгиледи деп билдирди Асхат Алагөзов. Садыр Жапаров орозо кармагандардын дуа тилектеринин кабыл болушун, өлкөгө өнүгүү, калкка бакубатчылык каалаган. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, Алла кабыл болсун, Кудай тилегиңиздерди кабыл кылсын, элибизде тынччылык, токчулук, молчулук болсун. Учурдан пайдаланып, эки маселени айтып коеюн сиздерге. Кече жакында Азирет Муфтий менен жолугуп, кабыл алып, бир топ мусулманчылыкта болуп жаткан проблемалар боюнча баарлаштык, бир пикирге келиштик. Анан баягы мен массалык маалымат каражаттарынан кеткен жаңылыктардан туура эмес түшүнүктөр болуп, дааватка каршы экен президент дегендей сөздөрдү чыгарып алыпсыңар, андай эмес. Мен айтканым болгону, дааватка чыккыла, кылгыла дедик, дааваттан эч зыян көрбөйбүз. Мен каршы эмесмин, дааватка мамлекет бирок андай кебетте кечпирди, өр жүзүндө эле баягы салттуу, кийинче эле чепкен калпак кийип эле Саакашвилидің анан кийин мындай бир сакал мурунту темиздеп алып, анан кийин баягы 11 класс билими барлар эмес, ичине университеттин бүтүп чыккан Ислам университетинин медресени бүткөндөр айтсаңар деп айттым да. Буну саталып баягы муфтият менен, казият менен ошо макулдашып алып чыктыла деген гана сөздү айткан, мынакей муфтий дагы калпайтпайт экен. Ошон үчүн ошондон алыс болууга мен каршы эмесмин. Экинчи, бизде мына кызамык оорусу кичинекей балдарыбызда өңүр кайларда көп катталып, аябай көбөйүп барат. Мен статистика боюнча сурасам, эмдетпегендер ооруп атат да көбүнчөсү. 90-95%. Неге эмдетпейт десем, айтылат, мусулманчылыкты кармагандар дин чөйрөсүндөгүлөр бул арам экен, анан чочконун бирдемеси бар экен деп, ушундай эмдетпейт деп бираксар айтып атат мага. Ошон үчүн мен сиздерден суранам, андай карамычылыкка барбаңыздар, эмдетиңиздер балдар. Илим дагы арам эмес. Кудай илимди да берген. Илим алгыла, билим алгыла, ошо илимде мындай далилденген нерселерди колдонгула деп. Анан бул илим менен далилденип колдонуп аткан нерсе. Күнөөсү болсо биздин дарыгерлерибиз тартат. Жооп берет Кудай алдында. Бирок азыр ошо балдардын ден соолугун карайбыз. Ошол күчүп атат. Ушул эң маселени айтайын дедим. Дагы жолу тамагыңыздар таттуу болсун, кабылган Урматтуу мекендеш, Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Кадыр түн качан болоору айтылды. Кыргызстанда Кадыр түн 6 апрелге караган түнү болот. Бул туурасында муфтияттын маалыматында жазылган. Адатта Кадыр түн орозо башталгандан кийин 27 түндө тосулат. Ал эми орозо айт 10 апрелде белгиленмекчи. Азия Микс командасынын жылдызы Марат Жуманалиевди акыркы сапарга узатышты. Азия Микс командасынын мурдагы оюнчусу Марат Жуманалиев Маратик менен коштошуу Борбор калаадагы мечиттердин биринде болду. Аны менен коштошууга 1000ден ашык адам келди. Эске салсак 14 мартта 43 жашында көз жумган. Жуманалиев 1981 жылы 8 майда Аламүдүн районунда төрөлгөн. Маектеринде бою 10 класста эле 195 см болгонун, кийин 2 метр 12 сантиметрге жеткенин айткан.
Равшан Жээнбековдун Эдельвейс тур эс алуу жайы мамлекетке кайтарылды. Саясатчы Равшан Жээнбековдун Эдельвейс тур эс алуу жайы мамлекетке ыктыярдуу түрдө кайтарылды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда ал Талас облусунун Киров суу сактагычынын жээгиндеги 4 гектар жерде жайгашкан. Баалуу экспертизасынын корутундусуна ылайык жеңил конструкциядагы административдик имараттары бар жер тилкесинин баасы 16 миллион 871 миң сомду түзөт. Бул жерде 2000-жылдары Равшан Жээнбеков мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчиси болуп турганда аффилирленген жактарга мыйзамсыз каттатып койгон деп жазылат кабарда. Эске салсак, Равшан Жээнбеков Кемпироват суу сактагычынын Өзбекстанга берилишине каршы пикирин билдирип камалган. Рыскелди Момбеков Сооронбай Жээнбековго экс-президент макамы берилген эмес. Арба Кейжи сайты экс-депутат Рыскелди Момбековдон Сооронбай Жээнбековдун экс-макамы тууралуу собол салган. Момбековдун маегин сиздерге сунуштайбыз. Биринчиден, Сооронбай Жээнбековго экс-президент макамы берилген эмес. Андай жобо да, мыйзам дагы жок. Ал мөөнөтүнөн мурун өз арызы менен кызматтан кеткен. Ошон үчүн ага экс-президент деген статус берилбеши керек болчу. Мыйзамсыз иретте макамды, айлыкты алып, мамлекеттик сый ургалды көрүп, негизсиз жашап жатат. Мен экс-президент деген макамды кайсы мыйзам менен кантип ажыратканы, жатышканын түшүнбөй турам. Эгер ал берилбеген болсо, негизи мурдагы мыйзамдар мөөнөтүнүн этегине чыкпаган президенттерге иштебеши керек эле. Президенттик мөөнөттүн аягына чыкпаган үчүн Сооронбай Жээнбеков экс-президент деген статусту албашы керек болчу. Кылмыш жоопкерчилигине тартуу маселеси каралганда негизги айыбын угузуп, депутат эмес, башкы прокурорбу же күч органдарынын бирөөсүбү айтышы керек да. Кандай болгон күндө да ага 2020-жылдын 4-6 октябрдагы жана Кой Таш окуясы, ошондой эле шалакылык жоопкерчиликсиз мамиле кылган үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартса болот. 2020-жылдын 4-6 октябрында адам өмүрү кыйылып, канчалган материалдык, моралдык зыяндар боюнча жоопко тартууга толук негиз бар деп эсептейм, деген мурдагы эле өкүлү Рыскелди Момбеков. Эл өкүлү Акылбек Түмөнбаев демилгелеген сүттүн сатып алуу бааларын жөнгө салуу жөнүндө Жогорку Кеңештин токтомунун долбоору кабыл алынды. Демилгечи Акылбек Түмөнбаевдин белгилешинче, токтом долбоору ата мекендеги айыл чарба сүт өндүрүүчүлөрүн колдоо максатында иштелип чыккан. Анда сүттү сатып алууга баалар 40 сомдон кем эмес болушу керектиги белгиленген. Жыл сайын жазында сүттүн баасы төмөндөп 17 сомго чейин түшүп кетет, бирок дүкөндөрдө 80-124 сомго чейин сатылууда. Элден арзан алып кымбат сатышат. Ошол эле учурда сүт өндүрүү көбөйдү, экспорт дээрлик жогорулады. Айыл жериндеги эл мал багып, сүт өндүрүп, бала чака багышууда. Аларга жардам кылалык десек, сүттүн баасын көтөрөлү, дейт эл өкүлү Акылбек Түмөнбаев. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйынга чакырылгандар. Бүгүн биз карай турчу маселе бул сүттү сатып алуу баасын жөнгө салуу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому. Бул токтом долбоордо биз Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төмөнкү чараларды көрүүнү талап кылып жатабыз. Бирдиктүү мамлекеттик баа саясатын жүргүзүүнүн камсыз кылсын. Сүттү сатып алууга бааларды мамлекеттик жөнгө салуу механизмин аныктасын. Ар бир жылга баа макулдашуусу чийки сүттүн литрине сүттүн сатып алуу баасы 40 сомдон кем эмес белгилөө шарттарын жүзөгө ашырылсын. Чийки сүттү сатып алуу баасы тоют базасы болгондуктан рыноктун бааны эсепке алуу менен ар жыл сайын түзөлүүгө тийиш деп белгилеп жатабыз. Жыл сайын жаз мезгилинин башталышы менен сүт заводдору сүттүн сатып алуу баасын төмөндөтүп, айыл тургундарынын нааразычылыгын жаратат. Кээ бир учурда чийки сүттүн сатып алуу баасы 17 сомго чейин түшүп кетет. Азыркы учурда дүкөндө сүттүн түрүнө жараша минималдык баасы 80 сомдон 124 сомго чейин турат. Өзүңүздөр билгендей, өндүрүүчүлөр чийки сүттөн бир гана сүт чыгарбастан кийинки ал сүттөн айран, каймак, май, кургак сүт жана башкаларды чыгарышат. Бүгүнкү күндө мамлекет ата мекендик сүт өндүрүшүнүн өнүктүрүүгө эч кандай катышпайт. Бирок чийки сүттү сатып алуу баасын
төмөндөткөнү менен дүкөндөрдө сүт азыктарынын баалары арзандабайт. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2023 жылы 2022 жылга салыштырмалуу сүттүн экспорттоо боюнча көбөйгөн. Süt öndürүүчү жыл сайын өсүп жатканы белгилүү. Урматтуу кесиптештер, эми ушул токтом долбоорун колдоп берсеңиздер, ошол мына айыл жериндеги фермерлер, дыйкандар билесиздер, Кыргызстан тоолуу жер, 94% тоолуу жер, биз 6% эле түз жерде. Ошондуктан эми бардыгыңыздар билесиздер, мына ар бир адамдын үлүш жерлери бар. Жазында жерлерин айдайт, күзүндө ошол айдаган жерлери актабай, ошол уйларды алып, сүт өндүрүп, бала чакасын, ошол кичинекей бөбөктөрүн камсыз кылып, ошол сүттөн пайда көрүп, бир пасовый албай, пенсия албай жүргөн жергиликтүү алыскы райондо көп адамдар бар. Ошолорго жардамыбызды тийгизип, мына урматтуу депутаттар, бардыгыңыздар ошол элдин, карапайым элдин, дыйкандардын добушу менен келип, ушул жерде элге жардамыбызды беребиз, мыйзамдарыбызды жазабыз деп келгенбиз. Ошондуктан колдоп, бүгүн ушул токтом долбоорун колдоп бериңиздерди суранам. Рахмат. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов. 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп, күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Кененирээк видеодон көрүңүздөр. Дагы да азыр 1,5 миллиондой каражат керек болуп жатат. Ошо 1,5 миллион каражат чогулса, буюрса Малика кызыбыз дагы кетет. Урматтуу кыргыз элим, барыңыздарга чоң рахмат. Ушуга чейин кылып келген жакшылыктарыңыздарга, соопторуңуздарга, кайрымдуулугуңуздарга сиздердин. Ушу биздин дагы кызыбызга дагы жардамга муктаж болуп турабыз. Акча котором десеңиздер, Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Да ушу 1,5 миллиондой акча керек болуп жатат. Ушу кызымдын элдин балдарындай басып, чуркап, ойношун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Сиздер которгон ушу аманаттарыңыздарды алдык. Ушу дагы жетишсиз болуп атат. Ушу кызыбыздын ойноп, элдин балдарында болуп, мектепке барып, өз алдынча окуп калышына себепчи болуңуздар. Арты дагы кыйшык, астыда кыйшык өскөндүгү үчүн бул чалкасынан дагы, кызым көмөрөсүнөн да жата албайт. Только бир каптал менен гана жатат. Бул каптал ооруп кетсе, бул капталына оодарып, ушу эки жагы менен алмак-салмак жата алат. Түнкүсүн кыйналат, уктай албайт. Бул да ушу эшикке чыгып, балдарды көрүп ойногусу келет. Ушу бизге берген ушу Аллах Таалам сыноосу экен. Мага жардам берип койгула, силерге разы болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет. Мурдагы депутат Жаныбек Бакчиев бошотулду. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жаныбек Бакчиев эч жакка кетпөө тил каты менен бошотулду. Бул тууралуу Бишкектин 1-Май райондук соту билдирди. Анын бөгөт чарасы УКМКнын тергөөчүсүнүн өтүнүчү менен каралды. Белгилей кетсек, Жаныбек Бакчиев кылмыш жаза кодексинин 282-беренеси боюнча баңгизатты таркатуу үчүн аны жасоого шектелүү 2023 жылдын октябрь айында кармалган. Андан бери ал атайын кызматтын тергөө абагында кармалып келген. Бишкекке курула турган жаңы стадиондун эскизи даяр болду. Кыргызстандын президентинин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев Бишкектеги жаңы стадион кандай болоорун көрсөттү. Анын айтымында эскиздер улуттук баалуулуктарды эске алуу менен иштелип чыккан стадион кыргыз боз үйүн элестетет.
Мүлк жетекчилеринин айтымында курулуш иштери жакынкы күндөрү башталат. Процессти Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Кыргызстандын футбол союзунун президенти Камчыбек Тышиев өз көзөмөлүнө алган. Арена 45 000 кишиге ылайыкташкан. Долбоор чет элдик компания менен биргеликте ишке ашырылган. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 7,3 миллиард куб метрди түздү. 15 мартка карата Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 7 миллиард 319 миллион куб метрди түздү. Бул тууралуу электр станциялары АКынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, суунун агып келиши секундасына 169 куб метрди түзсө, сууну керектөө секундасына 659 куб метрди түзүүдө. Өлкөнүн энергетиктери керектөөчүлөрдү электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырат. 2 айда 26.300 балага сүйүүнчү пул берилди. Январь жана февраль айында балага сүйүүнчү бир жолку төлөмүн 26.377 бала алышты. Бул тууралуу Эмгек, миграция жана социалдык камсыздоо министрлиги билдирди. Ал үчүн 105,6 миллион сом каржыланды. Белгилей кетсек, ар бир жаңы төрөлгөн ымыркайга 4000 сомдон берилет. 3 МГ же андан көп төрөлгөн балдарга сүйүүнчү 50.000 сомдон болот. Балага сүйүүнчү 2018 жылдан бери берилет. Эдил Байсалов окуу жылынын 12 жыл болгону тууралуу маалымат туура эмес деди. Орто мектептин окуу жылын 1 жылга узартып 12 жыл кылып жатышат деген маалымат туура эмес. Биз болгону баштапкы мектепке даярдоо жылын нөлөбөй классты алып салдык. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов соц тармактагы баракчасына жазды. Учурда анын ордуна орто мектепти окуу жылы 1 класстан баштап 12 класска чейин деп гана өзгөрттүк. Себеби дүйнө жүзүндөгү дээрлик бардык өлкөлөр ушул системада, айрыкча өнүккөн өлкөлөр коңшу Казакстан бул системага эчак кирген. Өзбекстанда учурда бул системага кирүүгө даярдык көрүүдө. Келечекте балдарыбыз билим алуу тармагында башка мамлекеттер менен тең ата болсун десек, бул системаны колдошубуз милдет. Андыктан бардык мамлекеттер өтүп жаткан бул системадан биздин баш тартып, эски системада калууга эч кандай укугубуз жок деп жазылат билдирүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынын айтымында бул системага дароо эле ишке кирбейт жана бардык өзгөрүүлөр этап менен жүрөт. Ага жараша мектеп программасы да толугу менен өзгөртүлөт. Окуучуларды билим алууга ашыктандыруучу бир топ жагымдуу шарттар, мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Аны менен бирге эле орто мектепти аяктады деген аттестат дагы өзгөчө күчкө ээ болот. Ошол себептен 11 жыл эми 12 жылга өзгөрдү дегенди угуп же окуп алып эле шашылыш тыянак чыгаруудан алыс болууга чакырам деген Эдил Байсалов. Айсулуу Тыныбекова дүйнөлүк рейтингдин сап башына чыкты. Айсулуу Тыныбекова дүйнөлүк күрөш уюмунун версиясы боюнча дүйнөлүк рейтингде 1-орунда турат. Жаңыланган рейтинг Анталияда, Туркияда өткөн эл аралык турнирдин жыйынтыгы боюнча түзүлдү. Тыныбекова бул турнирде 62 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашып, бардык беттештерин жеңип, алтын медаль тагынган. Жаңыланган рейтингде Тыныбекова 58 000 упайга ээ болуп, 1-орунда ошондой эле алдыңкы үчтүктө Сакура Мотоки, Жапония жана Грейс Якоб Буллен, Норвегия бар.